Шерлок Холмс көчөдө бараткан. Кокусан ал аялдын жансыз денесин көрүп калды. Анын сумкасынан телефонун алды да жолдошунун номерин таап ага чалды. Тез арада келип калыңыз, сиздин жубайыңызды өлтүрүп кетишкен, деди. Жолдошу көп узабай жетип келди. Анын артынан полиция кызматкерлери жетип келишти. Шерлок сөймөй менен аялдын жолдошун көрсөтүп, буну кармагыла, аны ал өлтүргөн. Суроо: эмне үчүн Шерлок ушул кадамга барды? Жообу, себеби Шерлок ал адамга даректи айткан эмес эле. Аялы менен күйөөсү көп жыл түтүн булачат. Күйөөсүнүн өздүк бөлмөсү бар болчу. Ага эч кимди киргизбейт, жада калса аялында. Бөлмөнүн ачкычы уктоочу бөлмөнүн сүрмөйүндө болот. Ошентип алар 10 жыл жашашыптыр. Бир күнү күйөөсү командировкага кеткенде аял бөлмөгө кирүүгө кызыгат. Ал ачкычты ордунан алып, бөлмөнү ачып жарыкты жагат. Столдо китеп турганын көрүп, аны ачып жатканда үйгө кимдир бирөө келгенин байкап, китепти жаап, жарыкты өчүрүп, бөлмөнү бекитип жагат. Ачкычты өз ордуна коет. Үйгө күйөөсү кирип келет. Ал ачкычты алып өз бөлмөсүнө кирет да кайра чыгып, "Сен бөлмөгө кирдиңби?" дейт. Күйөөсү кайдан билип калды? Жообу, ал лампочканы кармап көргөндө, лампочка ысык болгон. Бир күнү төрөтканада 2 бөбөктөр өлөт. Алардын ата-энеси бир үйдө чоңойтушат. Бир эле короодо ойношуп, бир эле мектепке барышат. Бирок алар эч качан бири-бирин көрүшпөгөн. Бул кандай болот? Жообу, алар көзү азиз төрөлүшкөн. Жолдун кесилиши, светофор, КамАЗ атараба жана мотоциклист жашыл түздү күтүп турушат. Жашыл жанды, КамАЗ газды тебет, ат коруп кетип мотоциклисттин кулагын чытып алат. Кимиси эрежени бузган. Жообу, мотоциклист. Башында шлеми жок болгон. Мен бут кийим алуу үчүн карызга апамдан 500 сом, атамдан 500 сом алдым. 1000 сом болду. Дүкөндө бут кийим 950 сом экен. Сатып алдым. Менде 50 сом калды. Анын 30 сом досума карызга бердим. Менде 20 сом калды. 10 сом апама, 10 сом атама берип койдум. Мен эми алардан 980 сом карыз болом. Эгер досум менден алган карызын алып келсе, 980ге 30ду кошсок, 1010 сом болуп кетет. Эмнеге? Жообун комментарийден күтөбүз, достор. Достор, кийинки чыгарылыштарды өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыздар. Лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.